Маданияттын мыкты кызматкери Гулира Сейдалиева сүйүү казалы аталышындагы ырды калктын калың катмарына жеткире ырдап, алардын сый урматына татыктуу болгон өнөр ээси. Кара Буура райондук маданият бөлүмүндө иштеп, аймактагы коомдук иш-чараларга активдүү катышып, маданиятты өнүктүрүүгө кошкон салымы зор. Маданият тармагында иштеп жаткан өзүмдүн кесиптештеримди куттуктайм. Кесиптик майрамдары куттуу болсун. Бардыгына чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Көп эле ийгиликтер коштолду өткөн жылы. Быйыл 10 жыл болду. Мен сахнага кеч келдим. Кеч келсем да 10 жылда көп ийгиликтерди колуман келишинче маданиятка салымымды кошуп келатам. Ал эми райондун Даткайым шайыр апалар тобунун 56 жаштан 75 жашка чейинки энелери да ар кандай иш-чараларга катышып, жашына карабай улуттук ырларды ырдап келишет. Анын ичинен Бүүсейне Алыбаева болсо, өмүрүнүн 50 жылын дал ушул маданият тармагына арнаган. Өмүр бою маданиятта жүрүп, маданиятсыз билбейм кандай жашоо болот. Бизге бул ар бир концертке чыккан күн өзүнчө майрам. Кудай ден соолук берип, майрамыбыз майрамга уланып, өлкөбүздө тынчтык болуп, маданият күнү менен бардык сайыр апаларды, бардык маданият тармагында иштеген кызматкерлерди чын жүрөк, чын дилим менен куттуктайм. Таланттуу өнөр адамдарынын колдоо катары райондун өнүктүрүү фондунан жаңы техникалык каражаттар менен бирге музыкалык аспаптар алынып берилди. Көптөн күткөн заманбап жабдууларды алдык, эми иштеш гана керектешет маданият ишмерлери. Аппаратуралар эски инструменттер болчу, биз аябай буга чейин кыйналып иштеп келгенбиз. Чынын айтканда пульт жаңы азыркы чыккан выпустагы пульт, акыркы бул усилитель дагы жаңы усилитель, ноутбуктарды да жаңы алды, дистанционный микрофондар тоже жаңы, синтезатор, стойка, микрофон, колонка койчу бүт бизге керектүү инструмент бар жаңы алдык. Кудайым буйруса, эми биз бир гана иштешибиз керек. Кара Буура райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Советбек Жумабаевдин айтымында, маданиятты өнүктүрүү, колдоо багытында быйылкы жылда райондо көп алкылыктуу иштер жасалды. Алардын дагы бири бул Семетей кинотеатрынын оңдолуп пайдаланууга берилүүсү. Анткени буга чейин райондо бир дагы мындай чоң залы менен имарат жок болуп, маданий иш-чараларды өз деңгээлинде өткөрүү мүмкүн болбой келген. 2022-жыл Кара Буура райондук маданият бөлүмү боюнча аябай жемиштүү жыл болду десек жаңылышпайм. 3 бөлүм бар: китепкана, музыкалык мектеп жана маданият үйү. Кудай буйруса бүгүн күндө кесиптик майрамга карата концерт берип атабыз. Жогорку деңгээлде элге ушу маданияттын бар экенин билдирип, Семетейдин ачылуусу менен бирге жаңы имарат, жаңы техника, ананда маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы удаа келген бул күндө өнөр адамдары район элине жандуу үн менен отчеттук концерт беришти. Район акими Бектур Сагынбаев маданият ишмерлерин майрамы менен куттуктады. Биз маданият аркылуу өзүбүздүн үрп адатыбызды, ошондой эле каада салтыбызды башка элдерге чагылдырып турат экенбиз. Маданият тармагын колдоо бул мамлекеттин сыймыгы деп айтсам болот да. Мына маданият үйүбүздү 10 миллион сомдого жеткен каражат менен ремонттоп, ушул жаш жеткинчектердин колдонуусуна берип отурабыз. Ал кишиге дагы өзгөчө ыраазычылык билдирип кетейин. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары Кыялжан Узакова да улуттун жүзү болгон маданият кызматкерлеринин кесиптик күнү менен куттуктап, облус башчысы Бакытбек Нарбековдун куттуктоосун жана сыйлыгын тапшырды. Бул күнү ошондой эле обончу аткаруучу Наматбек Накешевка маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси ыйгарылды. Обончу аткаруучу Намат Накешев эргүүлөрүн, обондорун, ушунун баардыгын кийинки мына бизге окшогон адамдарга жеткирип, ушундай жакшы маанай тартуулаган булар сиздерсиздер. Бир да иш-чарабыз сиздердин катышууңуздар өтпөйт. Мына ушуну айтуу менен баарыңыздарды дагы бир ирет бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап, ар дайым жакшылыктын үстүндө жакшы маанай жарчысы болуп эле
жаркыраган сахнада өз өнөрүңүздөрдү элиңиздерге тартуулап жүрө бериңиздер. Маданияты болбой эл болбойт. Улутубуздун улуттук өнөрүн, каада салтын аздектеп келе жаткан маданият ишмерлеринин эмгеги зор. Рахат Бишелиева, Калмарат Мейманбеков, Зина Ахматова, Кара Буйра району.